Бүгүн биз кайрадан талаа иштерине келдик. Бүгүнкү каарманыбыз Нарын облусунда Учкун айыл өкмөтү Учкун айылында. Ишлигер болсун ага. Айтканыңыз келсин. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Денсаулыгыңыз жакшы? Алхамдулилля. Аман эсен. Буюрса жакшы. 2011-жылы кооператив түзүп, иш жок дегенден ишти жанагы өзүбүздүн мал киндиктүү болгондуктан малды багып, асылдандыруу боюнча иш алып барып баштаганбыз. Анан ошонун түп тамырынан чечиш үчүн биз чыкты тоют жана даярдашыбыз керек экен да. Анан тоюттарды даярдоо ушул убакка чейин созулуп, ушул убакка чейин келдик. Нарынга азыр жүгөрү, буурчак, арпаларды айдап баштадык. Анан биз азыр айдалып турган ранний сорт эмес. 120 күндүк эле кадимки эле сорттор өзүбүзгө бышат. Эң минимальный 30 тонна, 40 тонна алабыз. Гектарына. Ошол эле учурда мунун баалуулугу жакшы да, чөпкө караганда. Малдар эттүү болот. Саан уйлар сүтүн 2 эсе көп берет. Сүткө да жакшы. Сүткө да жакшы. Негизи эле бул айыл чарбасы кооперативсиз өнүкпөйт. Себеби биздин алдыңкы өнүккөн мамлекеттер бүт ушу кооператив жолу менен өнүккөн да. Ошол эле Кытайды алалы, Европаны алалы, кайсы мамлекетти албайлы фермерлер кооперативсиз өнүккөн эмес да. Анан бүгүнкү күндө көбүнчөсүн эле кыйналып кетебиз, бирок колдоо да таптап. Бул ошо ИФАТ уюмунан рынокко чыгуу камсыздоо долбоорунан бизге берилген гранттык түрдө 80% гранттык, 20% өзүбүз чыгарганбыз. Пневматический сеялка, точного высева деп коет. Жүгөрү жана кызылчаларды себет. Анан жанагы айдаган жүгөрүбүздү ушу менен чыгарабыз. Майдалап ушу менен, чыкты тоюттарды ушу менен бул даярдайбыз да. Бул только неменики, жүгөрүнүкү эле. Сепкич болсо ошо көбүрөөк функция аткарат, бул бир эле жүгөрүбүздү эле чабат. Бул ошо 110 аттын күчүнөн өйдө тракторлор килинет да. Малга ылайыкталып атат азыр, э? 150 бода малга ылайык. 150 бода мал. Ылайыкталды да. Биринчи эле сарай болбойт. Ошонун негизинде нарынга типтүү проектилерди алып келебиз да. Өзүбүз жасайбыз. Анткени эле ошо жүгөрүнү деле өстүрүп көрүп ыгын алган сыяктуу эле бул биринчи эле кадамыбыз да. Биякта деген кандай уйлар кармалат эми? Кандай мал кармалат? Биринчи биздин өзүбүздүн местнойлордон баштайбыз. Бизде ошолорду ыкташтырабыз. Анан жанагы асылдандырууга өтөбүз. Бул долбоордун максаты ушул эле сепочканы түзүп берди да. Биз этти бакканда айылдагы тургундар малдарын байлап алып кызыл ортомчуларга алдап берет да, көбүнчө сата албайт. Анан долбоор ошо бизди Жанарбек деген компанияга байлады да. Анан өзүнүн убойный цехи бар, консервный заводдор бар. Биз ошонун менен өнөктөш болуп иштеп атабыз. Бул проект бизде ошого байлап берди. Анан биз бизинде бордолгон малды баягы базарга чыгарып же ора болбойбуз. Жанарбекке өткөрүп беребиз. Чын жырча менен бизге ушунун баарын түзүп берди да. Биз бир күндө ошо 150 маш малды керек болсо төгүп салабыз да, кайра 150 баш малды киргизип коебуз. Бул жерде жылына 450 баш мал байланат. Эгер биз план менен кетсек 450 баш мал жылына байланат.